негизи чегаранын чечилиши мындай 100 жылдан бери, эгемендүүлүк алгандан бери ар кандай окуяларды көрдүк. Ошол жерде жүрдүңүз. Ушул достуктун тегерегинде ушул тарапта көп акыркы 2 жумада саясий оюндар болуп, мындай популизм менен саясий упай топтоо аракеттерин көрүшүп, чегарада чыр болгондо ошол жерге барбаган адамдар ошол сөздөрдү айтып атышты. Мен ойлойм, эч качан мындай жеке кызыкчылык мамлекеттин кызыкчылыгынан бийик турбаш керек деп. Ошол эле учурда Камчыбек Кыдыршаевич мына достук жөнүндө жана башка жерлер жөнүндө эл аябай мындай күтүп атат. Зым менен ушу аз делимитация иштери бүттү да, Кудай буйрса демаркация бүткөндөн кийин зым менен тегеретип тосуп салса деген ошону аябай күтүп атышат. Анткени баягы мурда көзөмөлдө болгон эмес, баягы кыргыздар үйлөрүн сатып кетип, анда жылып келген учурлар болгон, алмашып ушундай болгон. Ошол уланбаш үчүн Баткенди мындай бир жан өтпөй тургандай кылып тегеректеп тосуп салсаңыздар, ошону эл аябай суранып атат. Экинчиси мына компенсация боюнча жаңы үйлөрдү куруп беребиз деп атасыздар. Ошол эл мамлекеттик саясатты колдоп, сиздердин саясатты колдоп, ушул жака көчөбүз, тынчтык керек, чегаранын чечилгени туура деп атат. Кээ бирки учурда мындай жергиликтүү жетекчилер көрүп атабыз, бир аз орой мамиле жасап койгон учурларды. Ошону өзүңүз көзөмөлгө алып, ордуна жакшынакай кылып баягы жерлерди бөлүп берсе, курулуштардын бардык шарттарын өзүңүз көзөмөлгө алып берсеңиз, ошону мен сизден суранат элем, эл да суранып атат. Негизинен чегара маселесинин чечилгендигин жалпы эле кыргыз эли, Баткен эли мындай жакшы жагынан кабыл алып, негизи тынчтык келди деп сүйүнүп отурушат. Чоң рахмат. Рахмат.